Ражап Абдыкаровдун жашы 90го таяп калган. Суук күндө эски гараждын ичинде жалгыз жашап жатат. Анткени багар көрөрү жок. Ошол себептүү тамак аш жасай албай ачка олтурган күнү да болот. Мамлекеттен 8000 сом пенсия алат. Анысы аксакалдын дары дармегинен эле ашпайт. Дары кымбат бар, дары аламын. Бирок аптекадан. Азырлар дәрілер кымбат. Tamaka жетпей да калат. Мисалы бир жегенде 5 манты жейтирган болсоң, экини жейсиң, же бирди жейсиң. Анан нан кошуп, казанда чыланып турат наным. Şöyle nan koşup, eптеп bitke karın toygozуп. Ражап ата өзү печкага от жага албайт. 2 жыл мурун алган көмүрү бул жерде дагы деле турат. Учурда бөлмөсүн электр плитасы менен гана жылытып жатат. Каарманыбыз жашында Чоңолай районунда жол куруу тармагында эмгектенген. Киндик каны тамган жердин атын коюп, ырлар жыйнагында чыгарганга жетишкен. Чыгармачылык чөйрөгө жакын болгондуктан китеп окуп, эргүү келгенде ырларды да окуп коет. Ражап Абдыкаров бул гаражды 2011-жылы сатып алган. Ошондон бери ушул жерде күн кечирет. 2 уулду болуп, алар да каза болуп калган. Азыр аксакалдын күнүмдүк оокатына кошуналары көмөктөшүп турат. Карагыда эч ким жок. Эмес жок. Анан балам көз анча-мынча каралашып, кирлерин жууп, чач башын алып дегендей. Нажат бажатын төгүп каралашып турабыз. Анан суукта кандай болот экен билбейм. Суукта көмүрүн жагып жардамдашабыз. Азыркы тапта карыя элдин жардамына муктаж. Анткени карлыкка моюн сунуп, ден соолугу начарлап баштаган. Мындан улам кайдыгер эмес жарандар дары дармек жана тамак аш азыктарына жардам көрсөтсө болот. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.